Мен бүгүн бир эмес 2 жолу алданып калдым. Алдандым десем дале туура эмес болуп калат, анткени ал бул нерсе мен өзүмдүн шашкалыгыман болуп калды. 1000 сом короттум onun метрин ичинде, 1000 сом жоготтум десем дагы болот. Бүгүн жумуштан чыгып алып, айгрантка барып, правага тапшырайын деп экзаменге очередке турдум. Ал жактан 177 сом акча төлөш керек экен. Менде наличка жок болгондуктан эки жакта карап калдым. Эки жакта карасам, жанымда бир бала турган, мен курактуу эле. Ал туруп эле 500 сом берип калды мага. Мейли анда мен 500 сомду бергиле, мен силерге М-банкка акча которуп коеюн дедим. Хорошо деп туруп, М-банкты ачтым дагы. Уже ал жакта менин артымда да кишилер толтура болчу. Очередти кармай коеюн деп пат-паттан номер чыгаруучу жерди бастым дагы, ал жактан акчаны котордум, номерин сурап. Акчаны которуп номерин сурагандан кийин мен уже очередти төлөдүм. Сдачасын алгандан кийин мени карап турат. Ал бала десем болот, мен курактуу эле киши да. Жанына барып эмне болду десем, акча түшпөй деп дейт. Мен өзүмдүн кайра банкымды текшерсем, ал жакта мен единица кылып салып алыптырмын да. Единица кылып салып алсам, мен силерге единица кылып салып алыптырмын. Балансыңарды текшерип көргүлөчү десем, мен бул симканы колдонбой элем дейт. Менде жаман деле ой жок да. Хорошо, анда келгиле, мен силерге банкыңарга эле кайра которуп коеюн акчаны десем, ал мага деген тим эле кой дегенди айтты. Бирок мен ойлодум да ошол убакта, эгерде ал симка менен колдонбосо, мен операторго чалып, биринчи которгон 500 сомду кайра возврат кылып алам. Анан бул кайра эле 500 сом котордум. Значит, берки мага акчалай берген 500 сомдун сдачасы менде калат дедим. Ошондой ой менен жок, тим эле койгула деп мен дагы слишком честный болуп акчаны кайра 1000 сом өзүнүн М-банкына котордум. М-банкына которгондон кийин кеттик. Анан жумушка, кайра башка жумуштар менен кетип баратып, М-банктын 33 номерине чалдым, алар менен сүйлөштүм. Сүйлөшкөндөн кийин, арызды таштап койдум да, мен акчаны возврат болгонго деп. Кечинде мен курстан чыккандан кийин кайра мага оператор чалат. Чалып туруп, силердин акчаңарды кайра кайтарып бере албайбыз, анткени силер салган номерде уже акчаны колдонуп салыптыр дейт. Ичинде уже акча жок, биз силерге акчаны кайра кайтарып бере албайбыз дейт дагы. Мен ошол жерден тигил жок дегенде эле, хорошо жок деп эле кете берсем болмок деп эле ойлоп калдым да. Эми болсо болду, болбосо жок деп мен жанакы единица которгон номерге чалсам, ал номер дагы өчүү экен. Ошондой кызыктуу бир кырдаалга кабылдым. Силерде дагы ошондой бир факап учурлар болду беле? Өзүмдү жалгыз эле лох сезбейин.